Саламатсыздар урматтуу студенттер, бүгүнкү сандык методдор курсу боюнча лекциябызды баштайбыз. Бүгүнкү каралуучу темабыз каталар теориясынын элементтери. Материалдык техникалык камсыздоо, компьютер, видеопроектор, экран. Окуу методикалык жактан камсыздоо, электрондук түрдөгү окуу методикалык материалдар. Лекциянын максаты каталар теориясынын булактарын жана алардын классификациясын үйрөнүү, ишенимдүү сандар, абсолюттук жана салыштырмалуу каталар түшүнүктөрүн кароо, каталар теориясынын түз жана тескери маселелерине талдоо жүргүзүү, каталарды эсептөөнүн эрежелери менен таанышуу. Компетенттүүлүк, билимдери, каталар теориясынын жолдору жана компьютерде эсептөөлөр жүргүзүүдө каталардын алгоритми, көндүмдөрү, компьютерде математикалык пакеттерди колдонуу менен каталарды эсептөө жана салыштыруу. Адабияттар, негизги суроолор, киришүү, компьютерде сандардын жазылышы, экинчи каталардын булактары жана классификациясы, үчүнчү абсолюттук жана салыштырмалуу каталар, ишенимдүү цифралар, төртүнчү каталар теориясынын түз маселеси, бешинчи каталарды эсептөөнүн эрежелери, алтынчы каталар теориясынын тескери маселесине токтолуп өтөбүз. Киришүү. Азыркы учурда математиканын колдонулуштарынын тездик менен кеңейтилиши эсептөө техникаларынын, тактап айтканда компьютерлердин өнүгүшүнө байланыштуу. Аны менен катар адам баласынын турмушундагы бардык иштерде компьютердин киргизилиши, алардын кайсыр бир деңгээлде компьютерде үйрөнүүн жана иштей билүүнү талап кылууда. Жалпы учурда компьютерди пайдаланып маселени чыгаруу процессин төмөнкү этаптарга бөлүүгө болот. Маселенин коюлушу, математикалык моделин түзүү, сандык методду иштеп чыгуу, алгоритм иштеп чыгуу, алгоритмди программалоо тилдеринин биринде жазуу, программаны оңдоп түзүү, эсептөөлөрдү жүргүзүү, жыйынтыкты талдоо жана салыштыруу. Компьютердин жардамында маселени чыгаруу процессинин дагы бир маанилүү учуру болуп, маселени чыгарууда тандалган ыкманын сандык методдун экономдуулугу эсептелет. Математикалык модельдөөнүн жардамында илимий техникалык маселелерди чечүү, математикалык маселелерди чечүүгө алынып келинет. Ал эми математикалык маселелерди чечүү үчүн методдордун негизги 3 группасы колдонулат. Аналитикалык, графикалык жана сандык методдор. Аналитикалык методдорду колдонгон учурда маселенин чечимин формулалардын жардамы менен туюнтууга болот. Графикалык методдор изделүүчү чоңдуктун тартибин бир катар учурларда баалоого мүмкүндүк берет. Бул методдордун негизги идеясы чечимди геометриялык түзүүлөр жолу менен табуудан турат. Сандык методдор деп ар кандай маселелердин чыгарылыш методдорунун сандар менен болгон логикалык жана арифметикалык амалдарга алынып келиниши, башкача айтканда, амалдардын компьютерде аткарылышын түшүнөбүз. Компьютерде сандардын жазылышы. Заманбап компьютерлерде бүтүн сандарды сактоо үчүн дайыма 4 байт бөлүнүп берилет. 32 разрядтуу, 16 разрядтуу бөлүштүрүү мисалы. Сандын белгиси каралат, бүтүн бөлүгү, түрдүн орду, бөлчөк бөлүгү. Илимий техникалык маселелерди чечүүдө негизинен чыныгы сандар пайдаланылат. Компьютерде алардын чекити жылуучу формада болот. Сандардын классикалык форматтагы түрү. Мантиса, мантисанын талаасы, белгинин тартиби, тартүүнүн талаасы, оң жана терс сандар каралат. Туруктуулук, коррективдүүлүк, жыйналуучулук. Туруктуулуктун жоктугу баштапкы берилгендердин кичине эле каталыгынан чечимдин чоң каталыгына же туура эмес чечимге алып келишин билдирет. Ошондуктан туруктуу эмес маселелер жөнүндө дагы
баштапкы берилгендердин каталыгына карата сезгич келет деп айтабыз. Айрым учурларда маселе теорияда туруктуу болот, бирок ага карабастан баштапкы берилгендердин каталыгына карата сезгич келет. Маселе коррективдүү коюлган деп аталат. Эгерде кээ бир класстан баштапкы берилгендердин каалаганда маанилери үчүн анын чечими баштапкы берилгендер боюнча жалгыз жашап жана туруктуу болсо, эсептөө процессин тактыгын анализдөөдөн бирден бир маанилүү критерий болуп сандык методдун жыйналуучулугу эсептелет. Ал маселенин алынуучу сандык чечиминин так чечимге жакындыгын билдирет. Мисалы, итерациялык методдор, дискреттик методдорду жана интегралдоо жана башкаларды алып кароого болот. Каталардын булактары жана классификациялоо. Аныктама: жакындатылган сандардын тактык чеги каталык деп аталат. Маселени чыгарып жатканда төмөндөгүдө 3 түрлүү каталардын булактары каралат. Жоготулгус каталыктар, башкача айтканда маселенин баштапкы берилгендери каталыктын булагы, себеби аны эсептеп чыгаруучу маселени чыгарганга чейин да чыгаруу процессинде да азайтылды. Сандык методдун каталыгы. Бул интегралды сумма менен алмаштырууда, таблицада берилгендерди интерполяциялоо жана ошол сыяктуу менен байланышкан. Эреже катарында сандык методдун каталыгын жөнгө салууга болот. Башкача айтканда, теория боюнча кээ бир параметрин, мисалы, интегралдоо кадамын жана башка өзгөртүү жолу менен каалаганда мааниге чейин азайтууга болот. Тегеректөөнүн каталыгы. Компьютердин жардамында эсептеген учурда машинанын разряддык торчосунун чектелгендиги менен байланышкан. Тегеректегендей каталык болбой койбойт. Каталык. Демек, каталыкты 3 түрдө бөлүштүрүп карайбыз. Жоготулгус каталык, методдун каталыгы, эсептөө каталыгы. Биз жогоруда кеңири токтолуп өттүк. Ал эми жоготулгус каталык 2 түргө бөлүнөт. Баштапкы берилгендердин каталыгы, моделдин каталыгы. Айрым учурда жоготулгус каталыкты 2 бөлүккө бөлүп карашат. Маселенин баштапкы берилгендердин каталыгы, баштапкы берилгендер болжолдуу бирдей тактыкта болуш керек. Экинчиден, эгерде каралган маселенин кандайдыр бир маанилүү өзгөчөлүктөр эске алынбаса, жаратылыштын кубулуштарын же берилген процесстерди баяндоо үчүн алынган математикалык модель олуттуу каталыктарга алып келинет. Башкача айтканда, математикалык модельдин каталыгы болуп саналат. Тейлордун катарын ажыратууну колдонуу менен синустун маанисин жакындатып эсептөөнү карайлы. Катар x-тин каалагандай маанисинде жыйналат. Синустун маанисин болжолдуу эсептөө программасын жазалы. Демек, x биринчи мааниси π бөлүнгөн 6, ал эми x-тин экинчи мааниси 12 π бөлүнгөн плюс π бөлүнгөн 6 болсун. Программасы синустун маанисин эсептөөнүн жыйынтыгы абсолюттук жана салыштырмалуу каталыктар. Аныктама: эгер x каалагандай сандын так мааниси ал эми x жылдызча жакындатылган мааниси болсо, анда абсолюттук каталыгы деп анын так мааниси менен эсептөөнүн жыйынтыгында алынган жакындатылган маанисинин ортосунда айырманы айтабыз жана x жылдызча жакындатуунун чоңдугун алабыз. Башкача айтканда, x санынын так мааниси төмөндөгүдөй чектелген. Сиздер экранда абсолюттук каталыкты табуу боюнча мисалдарды көрүп турасыздар. Демек, аныктаманын негизинде аныкталган формулага коюп биз алардын абсолюттук каталыгын табабыз. Аныктама: дельта x жылдызча абсолюттук каталыктын жакындатылган маанисте болгон катышы салыштырмалуу каталык деп аталат жана так маанисинин ченеми болуп саналат. Бул жерде салыштырмалуу каталык катыш түрүндө табылат. Мисалы, абсолюттук жана салыштырмалуу каталыктарын табабыз. Формуланын негизинде 2 так жана болжол түрдө берилген сандардын
салыштырмалуу каталыгы экранда көрүнүп турат. Ишенимдүү цифралар аныктама маанилүү цифралар болуп, ал сандын биринчи 0 эмес цифрасынан баштап калган бардык цифралар эсептелет. Мисалды экранда көрүп турасыздар. Каалагандай санды төмөндөгүдөй түрдө жазууга болот. Мында бета эсептөө системасынын негизи n бүтүн сан, x санынын эң чоң ондук разряды, a x жакындатылган санынын маанилүү цифрасы. Мисалы аныктама: эгерде сандын абсолюттук каталыгы цифра турган разряд бирдигинен ашпаса, сандын цифралары кеңири мааниде ак ишенимдүү цифралар деп аталат. Тескерисинче болсо анда ак күмөндүү, шектүү цифра. Төмөндө мисалга токтолуп өттүк. Ал эми эгерде бардык маанилүү цифралар ишенимдүү болсо, анда санды бардык ишенимдүү цифралар менен жазылган деп айтабыз. Экранда мисалды көрүп турасыздар. Каталар теориясынын түз маселеси. Каталар теориясынын негизги маселеси төмөндөгүдөй саналат. Каалагандай системанын каталарынын параметрлери үчүн функциянын каталыгынын параметрлерин табуу талап кылынат. Эми функциянын абсолюттук каталыгы деген эмне ошого токтолуп кетели. Эгерде y барар f'тен x1, x2 жана xn дифференцирлөөчү функциясы берилсе жана delta x жылдызча аргументтин абсолюттук каталыгы болсо, анда функциянын абсолюттук каталыгы төмөндөгүдөй формуланын негизинде аныкталат жана Лагранждын формуласы деп аталат. Мисалы, шаардын көлөмүнүн абсолюттук каталыгын тапкыла. Мында d жана π өзгөрмө чоңдуктары болсун дейли, биринчи тартиптеги жекече тугундуларын табабыз. Демек, биринчи тартиптеги жекече тугундусу 2ден 1 π b квадрат болсо, ал эми π боюнча алганда 6дан 1 d куб. Демек, d барабар 3,7 жана π болжолдуу түрдө 3,14 маанилеринде төмөнкүгө ээ болобуз. Андан кийин Лагранждын формуласын колдонобуз. Демек, b функциясынын абсолюттук каталыгын эсептөө жүргүзөбүз. Аныктама абсолюттук пределдик каталык деп y жылдызча чоңдугун баалоо каталыгын айтабыз. Мисалы, шаардын көлөмүнүн пределдик абсолюттук каталыгын тапкыла. Шаардын көлөмүнүн абсолюттук каталыгы 1,1 см кубтан ашпайт. Функциянын салыштырмалуу каталыгы. Эгерде y барар f'тен x1, x2 жана xn дифференцирлөөчү функциясы берилсе жана delta x и жылдызча аргументтин салыштырмалуу каталыгы болсо, анда салыштырмалуу каталык төмөндөгү формула менен аныкталат. Ал эми салыштырмалуу пределдик каталык экрандан көрүп турасыздар. Мисалы, шаардын көлөмүнүн салыштырмалуу пределдик каталыгын тапкыла. Сумманын салыштырмалуу каталыгы төмөнкү формула менен аныкталат. Мисал, шаардын көлөмүн эсептөө маселесинде аргументтердин суммасынын салыштырмалуу каталыгын тапкыла. Экранда чыгарууусун көрүп турасыздар. Каталарды эсептөөнүн эрежелери. Сумманын же айырманын пределдик абсолюттук каталыгы алардын пределдик каталыктарын кошконго барабар. Экинчи, оң кошулуучулардын суммасынын салыштырмалуу каталыгы ал кошулуучулардын салыштырмалуу каталыгынын эң чоң жана эң кичине маанилеринин арасында камалат. Үчүнчү, пределдик салыштырмалуу каталыкты көбөйткөндө же бөлгөндө алардын пределдик салыштырмалуу каталыктары кошулат. Төртүнчү,
пределдик салыштырмалуу каталыкты даражага көтөрүүдө анын пределдик салыштырмалуу каталыгы даража көрсөткүчүнө көбөйтүлөт. Сумманын же айырманын n сандагы пределдик абсолюттук каталыгы ар бир кошулуучунун пределдик каталыктарынын суммасынан ашпайт. Буну маткатта эсептейбиз. Каталар теориясынын тескери маселеси. Каталар теориясынын тескери маселеси төмөндөгүдөй. Y барабар f'тен x1, x2 жана xn белгилүү функциясы аргументтин кандай маанилеринде берилген чоңдугунан ашпаган каталыкта болот. Каталар теориясынын тескери маселесин чечүү бирдей барабардыкта таасир этүү принциби аркылуу берилет. Бул принциптин негизинде жекече дифференциалдар жалпы абсолюттук каталыктын түзүлүшүнө бирдей таасир этет. Y барабар f'тен x1, x2 жана xn функциясынын пределдик каталыгы аргументтин абсолюттук каталыгы үчүн төмөнкүдөй формулада аныкталат.